Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Кашкан, бул жерде кабель 500 линия менен чыгып, ушундан чыгып атат. Бул жерден келип, тоодо ушул аркылуу бөлүштүрүлөт. Суунун чыгышы агрегаттан чыгып аткан суулар. Eski жабдуулар мындай маломощный трансформаторлордо жаңылар бөлүнөт. Өтмөк Алабек подстанциясын алып өттүк. Өтмөктө талашта Кытай мондай высокодатный болуп эмес. Тарабынан тендер ойнатылган. Азыркы күндө 2 километр. И по всему селу, вот согласно карте, которая была, мы ее полностью. Өзү 2 корпус биригип 630 орындук. Тиги экинчи корпус 87-жылы башталган. ОКТнын сырткаты бардык маалыматтар ушул жерден интернетке берилет. Режимде иштечи, анан кийин эмени койгондон кийин аты онлайн режимде. Саламатсызбы? Можно сатып албай атат, много
Машрапов Асылбек Андалбекович, Жалал-Абад жогорку вольттуу электр тармактары ишканасынын директору. Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Апышев Адилет Топчубаевич, Ош электр ачык акционердик коомунун электромонтёру. Байтиков Курманжан Бурганакович, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Түп райондук электр тармагынын башкы инженери. Наркеб Ырысбек Шергазиевич, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын ат башы электр тармактарынын улук диспетчери. Омуралиев Рысбек Адилетович, Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун Быстров ГЭСинин электромонтёру. Сооронбаев Аскар Акылбекович, Жалал-Абад электро ачык акционердик коомунун өндүрүштүк техникалык бөлүмүнүн начальниги. Кыргыз Республикасынын президент энчилүү сааты менен төмөнкүлөр сыйлансын. Болотбек Улуу Айлидин, Токтоул ГЭСинин электротехникалык лабораториясынын инженери. Калыбеков Медербек Калыбекович, Токтоул ГЭСинин жабдууларын оңдоо боюнча 4-чү разряддагы электрослесарь. Маматалиев Токчубек Мейманович, Таш көмүр ГЭСинин электромашина цехинин 4-чү разряддагы слесарь. Надбагин Рафаил Валиулович, Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунун жылуулук тармактары боюнча начальнигинин орун басары. Оганов Шайлообек, Токтоул ГЭСиндеги электр цехинин 5-чи разряддагы электр слесарь. Кудайбердиев Исаак Акбаралиевич, Азия өнүктүрүү банкынын Токтоул ГЭСин реабилитациялоо долбоорун жүзөгө ашыруу тобунун начальниги. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Мына бүгүн биздин өлкөнүн бардык ГЭСтерин курууга катышкан Кыргыз Республикасынын баатырлары Акбаралы Кабаевке жана Курманбек Арыковго өзгөчө ыраазычтык билдиргим келет. Мына чогултушат өкөтөң. Энергетикалык юбилейди белгилөө учурунда дагы бир өзүбүздүн ардактуу аксакалыбыз Турдакын Усбалиевди сөзсүз эскерип коюшубуз керек. Эмне үчүн дегенде Кыргызстандын эге тармагына ал кишинин кошкон салымы абдан зор, эбегейси зор, баа жеткиз.
Мынаның Құрсай кесінің құрылышына дағы қосқан салымы бұға баға жеткіз. Мына ошол аталған станцияның Құрсай кесінің Турда Усбалиевтен ісімін беру жөнінде мына чечим қабыл алды. Тура чечим болды бұл дағы. Bunu ben dağı çın yüreğimden koldadım. Bizim ұлттық энергетикамыз Евразия рынокта атаңдасы жөндөмүнө ээ болушу керек. Коңшу мамлекеттер менен аймактык кызматташууну толук түрдө ишке ашырууга Каса 1000 долбоорун алкагында электр энергиясын экспорттоо боюнча милдеттерди толугу менен аткарууга даяр болушубуз зарыл. Каса 1000 долбоорун натыйжалуу аткаруу өлкөнүн түштүк чыгыш Азиядагы мамлекеттерге болгон экспорт дараметин бир далай жогорулатат. Келечекте Кытай Республикасынын рыногуна чыгуунудагы максат мына кылып жатабыз. 3 фаза тең бүткөлдүн натыйжасында Токтогул кесинин кубаттуулугу 240 мегаваттка көбөйөт. Бул долбоор Камбарат 2 кесинде тете дагы бир жаңы КЭС курулганга барабар болот. Кудай буюрса, КЭСти иштөө мөөнөтү 40 жылга чейин узарат. Урматтуу мекендештерим, белгилүү кечинелсе Токтогул кесин калыбына келтирүү долбоору ишке ашыруунун жүрүшүндө 100 миллион доллардан ашык каражат мына үнөмдөлдү. Бул өткөрүлгөн тендерлердин ачык айкын адилет болгонуна дүйнөлүк гигант компаниялардын атаандаштык менен конкурска катышканы байланыштуу болду. Муну донорлор сатып алуулардын ачык айкындыгын көрсөткөн жакшы мисал катары баалашты. Үнөмдөгөн каражаттын сметалык баасы 160 миллион доллар түзгөн 3 коргон кесинин модернизациялоо жумшоого чечим кабыл алынды. Ошентип Токтогул кесинин калыбына келтирүү үчүн каралган суммага 2 КЭС Токтогул жана 3 коргон кестери толук жаңы